Assalamu алейкум, урматтуу достор. Менин жакшы көргөн жакындарым, мен WhatsApp'тан статусумду атам да көрөт, апам да көрөт. Бир туугандарым, группалаштарым, досторум, классташтарым, инелерим, байкелер, эжелер, карындаштар баардыгы көрүшөт. Мен бүгүн мындай ойго келдим. Биз баарыбыз бул жашоодо түбөлүктүү кала албашыбызды түшүндүм. Ошол себептен азыркы учурда баарыбыз көрүп атабыз, билип атабыз. Ибадатка чакырайын деп атам баарыңарды. Баарыбыз ошол 5 маал намаз окуп, бул дүйнөдө кыла албасак дагы аркы дүйнөдө кыйналбай жашайлы. Ошол себептен баарыңыздарды намаз окууга чакырам. Бүгүн мынакей аалымыбыз Чубак ажы Жалилов агайыбыз өтүп кетти. Бул дегени ошол ар бир адам жөнөкөй адам болобу, бай болобу, президент болобу, депутат болобу, баардыгын ажалы эч кимди ылгабайт экен, жаш-карага карабайт экен, адамдын статусуна, даражасына карабайт экен. Ошондой чоң аалымдарыбыздан өдө алып аткан Аллах Таала бул эң эле кудуреттүү, эң эле ырайымдуу, эң эле мээримдүү зат. Ошол себептен азыркы учурда үйдөн чыкпагыла деп атат. Үйдө бекер отургандан көрө Куран алып, Куранды хатым кылып башынан баштап окуп чыгып, кыргызчасы бар, интернеттен карасаңар деле бар, Play Market'те приложениялары бар. Ошону окуп чыгыңыздар. Намаз окуганды үйрөнөлү. Баарыңарды ошол намаз окууга чакырам. Намаз бул бейиштин ачкычы дейт. Намаз окусак, бейишке киргенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот. Мынакей жакында Курман айт келатат. Ошондой улуу күндөргө чейин ушундай бош отурган убактарда көңүл буруп баарыбыз баарыңарга кайрылам. Себептигине менин статусумду баардыгы көрүшөт. Баардыгыңызга кайрылат элем. Аллах жолуна түшкүлө. Ушундай көз ачып жумгучакты балким азыр дагы ушул жерде отурган боюнча мен дагы балким кете берем. Аны бир гана Аллах Таала билет. Кыямат кайын бул пайгамбарыбыз төрөлгөндөн баштап биринчи белгиси ошол пайгамбарыбыздын төрөлүшү болчу. Андан бери 11 кылым өтсө дагы кыямат кайын боло элек. Бирок мындан ары карай болбойт деген сөздөн такыр алысмын. Себептигинде кыямат кайын жума күнү болот деп белгиленген, бирок кайсы жума экени эч кимге белгисиз. Ошондуктан кыямат кайын келечекти тобо кылып калалы. Тобонун эшиги чыгыш менен батыштай дейт, аралыгы. Ошол эшик кыямат кайын болгондо жабылып калат дейт. Ошол жабылганга чейин тобо кылып кетирген күнөөлөрүбүз үчүн Аллах Тааладан кечирим сурап, баарыбыз шүгүр кылып, ибадат кылып калалы. Өлгөн адамга кыямат кайын келди дейт. Анткени өлгөн адамдын тобо эшиктери жабылган болот. Өлгөндөн кийин бүтүн эч нерсе кыла албайсың. Баарыбыз кабырга киребиз, акыретке барабыз. Ошол себептен азыр мүмкүнчүлүк болуп турганда акыретте ушундай кылсам болмок деп өкүнүп калбаш үчүн баарыңыздарды ошол ибадат кылганга чакырам. Ассаламу алейкум. Сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда катталып жана ошондой эле коңгурочону басып коюңуз.